Muгалимдер өтө сабырдуубуз, чыдамкайбыз. Бул мугалим турбайбы? Макалдап сүйлөдү, көркөмдөп сүйлөдү деп мына ошол кезде, ошол учурда ата-энелер ошондо мугалимдин кадыр баркы кандай экенин бизге айтышты да. Сапаттуу билим бериш үчүн башталгыч класста балдардын, класста окуучулардын саны азыраак болуш керек. Ата-эне жакшы тарбия берсе, бала мугалимди сыйлайт, классташын сыйлайт, сабакта тынч отурат, угат, айлык майнада көтөрүлүш керек, шарт болуш керек. Азыркы балдар тартынбайт, ачык сүйлөшөт. Саламатсыңарбы балдар? Саламатсызбы. Манайыңар жакшыбы? Ооба. Үй тапшырмаларды аткардыкпы? Ооба. Аны эмесе биз өтүлгөн сабактарды кайталап коелу, Үйдөн кайсы тапшырмаларды, кайсы ырларды жаттап келдиңер? Билим берүү тармагына 35 жылдык өмүрүн арнаган Гүлбара Нурматова Айтмаматовнанын эмгек жолун Тазим Сага мугалим рубрикабыздын алкагында баяндайбыз. Ал Сокулук районундагы Орок орто мектебинин башталгыч класстарынын мугалими. Мугалимдик кесипти окуучу кезинде эле тандап койгон. Мектепте окуп жүргөндө эле мугалимдердин сабак өткөрүүнөн таасир алып, мугалимдик кесипте ошондо эле кызыгып калганмын да. Окуу жайын бүткөндөн эле Ош областындагы педагогикалык окуу жайын окудум. Ал жерде окуп, анан кийин окуп бүткөндөн кийин өзүбүздүн айылга келип мугалим болуп иштеп калдым. Өзүбүздүн мени окуткан мугалимдер насаатчы болуп мага аябай жакшы көмөктөрүн көрсөткөн. Андан кийин Бишкекке келдик, турмуш шартка байланыштуу. Турмушка чыккандан кийин жолдошум Бишкекте иштеп калып, Бишкекке көчүп келип, ошол жерден дагы иштеп калып, анан жогорку окуу билим зарыл болуп, кайрадан Кыргыз улуттук педагогика окуу жайын кайра улантып, заочно окуп бүтүргөнмүн. Гүлбара Нурматова Ош облусунун Араван районунун кызы. Көп балалуу үй бүлөдө төрөлгөн. 7 тууганым бар деген Нурматованын атасы кызматкер болсо, апасы үй кожоекеси. Бизде ата-энебиз билим менен эмгекке абдан үйрөтүшкөн. Ушундай ата-энеден тарбия алганыма шүгүр кылам, деди ал. Андан соң маектешим менен кептин нугун кесибинин оош кыйышы, кызыктары, келечегине бурдук. Ал эмгек жолун Ош облусунда баштап, кийин Бишкектеги бала бакча мектепте уланткан. 22 жыл ушул жерде эмгектенип жатам. Мен 1-класстан 4-класска чейин окутабыз, эми башталгыч класс. Бул жерде бир топ бүтүрүүчүлөр бүтүп кетти, мен окуткандар. Алар бардыгы окуу жайга тапшырып, үй бүлөлүү болуп, кээде учурашып калышат. Эже саламатсызбы? Мен сыймыктанамын. Аз да болсо ошол балдарды окутуп, билим берип, уядан учуруп, аныма мектеп администрациясы аябай жакшы. Ушул жерден деле агарып көгөрүп дегендей билим берүүнүн отличниги деген наам алгам. Райондук, областтык грамоталарды алып, дагы деле иштеп келе жатамын. Балдар менен иштеген абдан кызык. Башталгыч класстын балдарын окутканда баягы эчтекен жашырбайт да, жүрөгү таза. Болгонун болгондой айтып берет да. Анан булар тынч отурла десең угуп олтуруп калат. Жогорку класстын балдарына салыштырмалуу айырмасы ошондой. Эчтекени жашырбайт, болгондой айтып келишет, активдүү болушат, тапшырмаларды дагы аткарып келишет. Ата-энеси дагы кичинекей балдар болгон үчүн тапшырмасына дагы бардык кандай жумуш аракеттер болсо ошонун баарына көңүл бурушат, жардам беришет. Ушу балдар менен иштеп өзүбүз деле баягы бала саак болуп, бала мүнөздүү болуп кетебиз кээдечи. Чогулуп тең туштар менен отуруп калсак деле жумушта коллектив менен ушу балдар жөнүндө, мектеп жөнүндө, сабак жөнүндө сүйлөшө кетебиз да. Чыгарым келди ыр бүгүн, мугалим эжесиз үчүн, тамганын баарын үйрөтүп, арналган бизге бар күчүм. 35 жылдык өмүрү балдар менен тыгыз өткөн Гүлбара Нурматова толкубузга мугалимдик критерийлер сиңди. Балдарга айткан таалим тарбиялар сөз жүзүндө гана калбаш үчүн ал нерселерди өзүбүздө аткарууга көндүк, дейт ал. Ооба, албетте. Ал жерде ашыкча сүйлөбөй мугалим дегендей. Анан кээде мындай тос сүйлөнүп калат да. Сүйлөнүп калсаң, бул мугалим турбайбы? Макалдап сүйлөдү, көркөмдөп сүйлөдү деп мына ошол кезде, ошол учурда мугалим экенин билип калышат да. Анын үчүн биз сыймыктанып да кетебиз.
Албетте ашыкча сүйлөбөгөнгө жана мектепте окуучуларды кандай тарбия берсек, өзүбүз ошо тартиптүү болгондо жүрүп калат экенбиз да. Жаздыңбы? Класс иши деп жазабыз, класс иши деп жазабыз, суп-сулуу кылып туруп. Сиз 35 жыл мурунку муундуда окуткансыз. Андан бери заман өзгөрдү. Ошол учурдагы балдар менен азыркы балдардан кандай айырмачылыктарды байкайсыз деген сурообузга төмөнкүдөй жооп алдык. Албетте мурунку менен кийинки окуучулардын айырмасы бар. Бул мындай замандын өзгөрүшү менен, жылдын өтүшү менен өзгөрүүлөр болот экен. Мурдагылар аябай жоопкерчиликтүү болчу да, мындай тапшырманы аткасы аткарып келчү, укчу, тартиптүү болчу дегенде азыркы балдар тартынбайт, ачык сүйлөшөт, телефонду билишет, кантип жана мультфильмдерди, жомокторду таап алышат. Биз тапшырма берсек, ошону да таап аткарып келишет. Өзгөчөлүктөр мына ушунда, мындай ачык, тартынбаган, ачык сүйлөгөн балдар азыркылар. Сөз соңунда Гүлбара Нурматова менен биргеликте мугалимдердин чырдан алыс, токтоо мүнөз болоору жөнүндө да кеп козгодук. Мугалимдер өтө сабырдуубуз, чыдамкайбыз, канчалык түйшүк болсо дагы чыдамдуубуз да. Сабакка кечикпей барыш керек, бүгүн бул теманы өтүшүм керек, иштешим керек дегендей. Гүлбара эже жөнүндө айтсак, эми аябагандай сөз көп. Гүлбара эже бул мектепте 25 жылдан бери иштейт. Менин келгениме ушул жерге 20 жыл болду. Экөөбүз ошо 20 жылдан бери чогуу эмгектенип келатабыз. Башталгыч класстын мугалими болуп, Гүлбара эженин эми эмгектери аябагандай зор. Ал болсо өзү аябай адамгерчиликтүү, эмгекчил. Эми жаш муундарды тарбиялоодо абдан чыдамкайлык керек. Аларды ошо 6 жашынан баштап балдар келишет мектепке. Аларды өзүнө тартып, аябагандай аларды калыптандыруу аябагандай көптөгөн эмгекти талап кылат да. Ар бир баланын ар биринин өзүнүн мүнөзүнө ылайыктап, ар биринин ишмердүүлүгүнө ылайыктап, ар бирине мамиле жасашыбыз керек да. Анан Гүлбара эже ошо балдарды менен тил табышып эмгектенип келатат. Ошондуктан ушул башталгыч класстын мугалими болуп келатса керек да. Себеби аябагандай оор биздин эмгек. Ошо балдар менен ошо кичинесинен келген баланы өзүңө тартып, ошо бир бала ыйлап келет, бир бала кетем деп ушундук эмелерди көрөбүз чынында. Ошонун баардыгына чыдап өзүнө тартып алыш бул мугалим үчүн эң көптөгөн тажрыйбаларды талап кылат да. Гүлбара Нурматова өзү 3 баланы тарбиялап өстүргөн. Жашоо, мектеп, балдар, китеп менен тыгыз байланышта деген каарманым жумушта да, үйдө да ойлонгону сабак өтүүнүн ыкмалары экенин белгиледи. Учурда небере жытын искеп, көңүлүм жай болуп турган кез дейт ал. Өлкөдө мугалим башынан көп нерсе өткөрдү, далай жолду басып өттү. Мындан ары алардын кадыры артып, коомдо сыйлуу кесипке айланса деген изги тилек менен бүгүнкү каарманыбыз менен коштоштук. Теманы жазасыз, сумманы санга бөлө. Рахмат сизге жеке бай барына, эки алсам ыйла челем тарына. Билбептирмин ошол кезде жаш элем, жакшы оку деп күнүгө айтканыңызда.